Саламатсыздарбы, Акылбек Үсенбекович, урматтуу министрлер, урматтуу депутаттар. Жалпы бюджетти комитеттерде жакшы эле талкууладык. Менде конкреттүү бир-эки суроо бар, ошого жооп алып алсам деген ой менен. Мына врачтардын айлыгы боюнча да биз бүт калган кесиптерге, мугалимдерге, аскер кызматкерлерине айлыктар жакшы эле көтөрүлүп атат да. Вот врачтардын айлыгы салыштырмалуу артта калгандай сезилип атат. Ошондуктан мына мен тактадым. Улуттук госпиталда 1 сентябрда көтөрүлгөндөн кийинки айлык бул. Улуттук госпиталдагы врачтын айлыгы бир ставкадагы колуна 30 000 сом алат экен. Улуттук хирургия борборундагы врач 24 500. Райондордо дагы ушундай 24 500-дин тегерегиндеги кызмат акы экен. 2025 жылга ушул айлыкты канчалыкка көтөрүү каралууда? Кандайдыр бир ушул суммадан да көтөрүлүү болобу же жокпу? Жооп берейин да. Рахмат. Жок, быйыл биз көтөрдүк, ошо сумма менен канча көтөрсө, эмки жылга да ушуну биз кетип атабыз. Эмки жылга көтөрүлбөйт айлык. Демек 25 жылга ушул октябрь айына алган айлыктары менен калат экен бардыгы, ошондойбу? Ооба. Урматтуу Акылбек Үсенбекович, мен ойлойм бул врачтар үчүн жетишсиз сумма. Эгерде бюджеттин чыгаша бөлүгүн караганда ушул маселеге көңүл буруп, эч болбосо врачтар бир 50 миңдей 45-50 миң айлык алып калса жакшы болмок да. Биринчиси, экинчиси мына бул тез жардамдагы врачтардын дагы айлыгы. Негизинен врачтарга жакшы эле көтөрүлүптүр. Маалыматты алдык. Бирок ошол жердеги кызматкерлер, мына бул тек персонал деп коебузбу, АУП деп коебу, ошолор каралбай калыптыр. Бул маселени дагы эске алып койсоңуздар, себеби бизде кайдан маселе чыгып атат? Жанагы биздин оорулардын арыздангандыгы, эмне себептен болуп аткандыгы, мына бул врачтарга акча берип атабыз деген бардыгы ошол врачтардын айлык маянасынын аздыгынан. Мен сунуштап элем ушул маселени бюджеттин 25 жылга дагы бир сыйра көңүл буруп карап, канчалык мүмкүнчүлүк ошончолук көтөрсөк. Себеби 24 500 сом колуна врач айлык алып атса, албетте оорулуун чөнтөгүн карайт. Мына врач мугалимдердин көтөрүп койдук эле көп маселе чечилди азыр. Отпуск алганда 100 миң алып атышат, айлыктары жакшы. Көп жерде Кыргызстанда көп эле кесиптердин айлыктары көтөрүлдү. Ушул врачтарга көңүл буруп койсок, рахмат. Жанагы доплаталарын айтып койбойсузбу, Алмаз Кушбакович? Урматтуу Улукбек Зулпукарович, биз сиздин ойлоруңуздун баарын колдойбуз. Азыр биринчи этапта бизге жетишпей аткан педиатрларды, акушерлерди, хирургдарды, дагы бир топ бизге керектүү профессиялардын баарын, өзгөчө алыскы тоолуу региондорду, ошолордун баарын жабайлы деп биз атайын доплаталарды киргиздик президенттин стипендиясы катары. Ошол аркылуу эгерде биз ошол эле жана ассистенттер окууну бүтүп баргандан кийин бир 700 миң сомдун тегерегинде алчу экен, азыр мына 20 миң сомго чейин көтөрдүк аларды. Ушул доплаталар менен канча алып атат, Алмаз Кушбакович? Алымкадыр Сабирзинович, айтып коюңузчу. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биз көтөргөнгө даярбыз. Азыр биз ушуну бир карап көрөлү дедик элек, аны айтып берсеңиз. Бишкек шаарында 0,15% менен деле жумушка киргизип койсоңор деп жүрүшөт да. Мен ошондон көрүп атам да, 0,15% менен, 0,15 ставка менен жумушка кирем деген киши ал зарплатаны карабай эле кирем деп атат да. Бөлөк райондордо болсо хирургдар жок. Биз ошо райондорду дагы биринчи жабайлы, көрөйлү, андан кийин пайтапына Бишкекке да келебиз деп атабыз. Мурункуга караганда көтөрдүк. Азыр айтып берип койсоңуз.
Урматтуу Акылбек Сөмбекович, урматтуу Данияр Рамекович, урматтуу депутаттар. 1-июлда билесиздер 5 специалистке 20 миң сомдон компенсация болгон. Бул педиатрлар, неонатологдор, акушер, анестезиолог, реаниматологдор и жалпы хирургтар. Алардын айлыгы азыр региондордо 60 миңден 110 миңге чейин. Ошол эле кезде Бишкек шаары менен Ош шаарындагы тест жардам да иштегендерге 20 миң компенсация берип, азыркы кезде 45 миңден 50 миңге чейин алып атышат. Мурдакы кезде ординаторлар, клинический ординаторлар 1200 сом алса, 1-июлдан баштап 20 миң сом стипендия алып атышат. Интерндер арчы эмес, алар дагы 20 миң сом айлык алып атышат. Ошондой эле депозит врачтарга, жаш врачтар 500гө көтөргөнбүз. Алардын айлыктары мурун кварталга 33.600 сомдон кошулса, азыркы кезде алардын кварталга 66 миң сомдон кошулуп атат. Бул деген эгер айлыктары 15 миң сом болуп атса, азыркы кезде 35 миң, кээ биринки 45 миңге жетти. Бир эле ошол Ош шаары менен Бишкек шаарындагы мен айтып кеткен специалисттерге кошулган эмес, ошолордун айлыктары азыркы кезде мынакей мен айткан үй бүлөлүк дарыгерлер Ош жана Бишкек шаарында мурун 22 миң алып атса, азыркы кезде 34 миң алып атышат. Жаш дарыгер 15 миң сом мурун алып атса, азыркы кезде 22 миң алып атат. Стационардык дарыгерлер мурун 16 миң сом алчы, азыркы кезде 25 миң сом алып атышат. Жаш дарыгерлер Бишкек шаары менен Ош шаарында мурун 11 миң сом алып турган болсо, азыркы кезде 17 миң сом алып атышат. Рахмат. Мен бул жерде азыр биздин министр мырзаны түшүнбөй калдым да. Сиз врачтардын дагы айлыгы көтөргөнүнө каршысызбы? Мен өзүм 20-жылы министр болуп келгенде айткам, ар бир хирург минимум $1000 алыш керек. Азыркы региондорго ошолор жетти. Ош шаары, Бишкек шаары азырынча мен айтып кеткен эле акчада. Сиздер колдоп берсеңиздер, 1-2 жылдын ичинде $1000 жетсе, бул абдан жакшы болот. Анда тескерисинче сиз менин сунушумду колдошуңуз керек болчу. Азыр сиз жалпы маалымат берип эчтеке айтпай атпайсызбы? Көтөрүлгөндүгү бар. Бирок негизги врачтар андай айлык алып атпайбы? Биринчиси, экинчиси. Мына бир кырсык болуп, мен могул госпиталга барып калдым эле. Врачтар өздөрү чакырып мени көрсөтчү кагазынчы. Колуна тийген айлыгы 11 миң, 12 миң сом. Бул эмне десем, көрсө 0,5 ставка экен. Акылбек сиз айткандайчы. Региондордо врачтар жетишпей атса, ким аларды 0,5 менен алып атат бул жерде? Бул эмне себептен ушундай болуп атат? Андан көрө 1 ставка менен жогору айлык берип, анан мен сурадым, балким силер жарым күн иштейсиңер? Жок, биз толук күн иштейбиз. Андай болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан 0,5 ставка деген, жана сиз айткандай 0,25 ставка деген такыр жок кылыш керек. Врачтар толук иштеп, айлыгын көп алып, мындай оорулугун чөнтөгүн карабай турган немеге алып келишибиз керек биз. Анын кандай мен тескерисинче сиздин врачтардын айлыгы көтөрүлсүн деген сунушту берип атам мен. Ошол жана көтөргөн айткан сиздин 60 миңизге чейин калган врачтар да жетсин. Мына 30 миң алып аткан, 24 миң 500 алып аткан негизинен бүт бардыгынын менде октябрь айынын жана выпискалары бар. Ошолорду көтөрүш керек да. Рахмат, мен дагы ойлоп атам, мынакей 4 жылдан бери биз күрөшүп атабыз. Айлыктар абдан жакшы көтөрүлүп атат. Мен дагы сизге кошулуп, медиктердин айлыгы 80 миң, 100 миң болсо, бул абдан жакшы болот. Экинчиден, Акылбек Сөмбекович айтып кеткендей, Бишкек шаары менен Ош шаарында, чоң шаарларда врачтар тааныш аркылуу 0,25-0,5 ставкага кирип алышкан. Ошолорду биз дагы азыркы кезде сиз айткандай 1 ставкага отургузалы деп атабыз. Тааныштар аркылуу киргендер приказды ким чыгарат? Главврач чыгарса керек. Сиздер менен макулдашса керек. Ансыз болбойт да. Муну ошону өзүңүз жокко чыгарышыңыздар керек, бардыңыздарчы.
Мына 1-январдан ушу 0,5 ставка болбойт деп койгулу. Болду, ошо бойдон иштесин бардыгы. Регионго барып иштесин, жетпей аткан врачтарга 5 000, 6 000 врач жетпей атыптыр.